Аймактардагы ишкерлерге активдүү колдоо көрсөтүп келе жатабыз дейт Жаш ишкерлер бизнес ассоциациясынын аткаруучу директору Фаркат Пакыров. Анын айтымында ассоциация жаш ишкерлерге өзгөчө көңүл буруп өлкөнүн бардык булуң бурчун камтууну пландалып жатат. Биз бүгүнкү күндө жакырчылык, жумушсуздук өсүп аткан учурда ишкерлерге муктажбыз. Себеби ишкерлер жумуш орундарын түзүп, ошол эле өздөрүнүн төлөмдөрү аркылуу, салыктар аркылуу бюджетке өз салымын кошуп келе жатат. Ушул жерде ишкерлерге маалымат берип, ошол ишкерлерди борбор же чет өлкөдөгү чоң выставка көргөзмөлөргө алып чыгуу максатында ачылды. ЖИА ассоциациясына мүчө болгон ишкерлер үчүн маркетинг, бизнес, юридикалык, салык маселелери боюнча кеңеш берилет. Алсак атамекендик ишканалардын бири Барбол жоопкерчилиги чектелген коому кондитердик өндүрүштүк ишкананын жетекчиси Канатбек Акаев ЖИАга мүчө болгонуна 10 жылдан ашты. Бул жылдар аралыгында ишканасын өнүктүрүү максатында чет элдик адистерден тажрыйба алмашкан. Алган тажрыйбасы артында ишкананын деңгээли өсүп бараткандыгын белгилейт. Ал эми мамлекет тарабынан ишкерлер үчүн салыктардын талаптарын жеңилдетүүсүнө бирдиктүү калыпка салынса деген үмүттө. Жаңы жылга чейин жаңы салык кодекси кабыл алынат деп атат. Ошол боюнча мындай рабочий группа, эмгек группасы иштеп атат. Анан бул социалдык төлөмдөрдө мисалы айлык алса, айлыкка бир 37% салыктар бар да. 27% камсыздандыруу төлөмдөрү, анан 10% салык подоходный. Эми ал аябай эле көп да, ушуларды азайтып, анан ошондой көмүскөдөн ишкерлер ачыкка чыгып баштамак. Себеби биз билебиз, бир эң кеминде 30% бизде ишкерчилик көмүскөдө. Кызыл Кыя шаарынын мэри Асылбек Маткалыков жаш ишкерлердин башын бириктирген иш-чарада жергиликтүү бийлик тарабынан жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүүлөрүн белгилеп, ыраазычылык билдирди. Бүгүн мына 8-нчиси бул Кызыл Кыя шаарында ачылды. Биз үчүн аябай кубанычтуу. Себеби жергиликтүү бийлик биздин шаардагы жеке ишкерлерди колдоо максатындагы бир топ иш-чараларды өткөрүп атканбыз. Бүгүн мына ошо ЖИАнын өзүнчө офиси ачылгандан кийин көптөгөн маселелер ушу биргеликте ушул жерде чечиле турган болуп атат. Жаш ишкерлер бизнес ассоциациясына мамлекеттик каттоодон өткөн бардык эле ишкерлер мүчө боло алат. Адистердин айтымында Кыргызстанда жаш бизнести кантип жүргүзүүнү жаңы технологиялар менен иштөө багытында көптү үйрөнүү керек. Бул багытта ЖИА ассоциациясы жаш ишкерлерди колдоого алат. Алтынай Шабидинова, Егемберди Закиров, Алтын бешик жаңылыктар.